Өзү мындай нерсе бар. Бир нерсени 5 мүнөттө үйрөнүш мүмкүн, бирок жашоого өмүр бою алыш мүмкүн киргиз. Ошон үчүн билдим эмес, сен жашоого киргизе элексиң. Ошон үчүн мектеп, университетте окуган адамды ойлобоңуз. Бул миллионер болуп кетти, бул бактылуу үй бүлө куруп кетти, бул өзүн өнүктүрүп кетти. Жок, мектеп, университетте кесипти эле үйрөндүңүз. Компания кура албайт. Көбүнчө компаниялар окугандар курат. Окугандарга иштейт. Илон Маск айткандай, мен Гарвардка барган эмесмин, бирок Гарварддагылар колумда иштейт дейт. Ошо сыяктуу. Бул неге ушундай? Көрдүңүздөр? Буну ойлонуш керек, түшүнүш керек. Мындай осознанный болуңуз. Эгер мектеп, университет өткөн дипломуңуз сизди бизнес кылдыртпай атса, иштетип атса, анда ойлоңуз, эмне үчүн университетте окудум? Мен азыркы жаштарга айтам, университетти же просто галочка үчүн окуп, анан бактылуу апа болгондо окусун. Мындай факультет барбы? Жок. Чечкиндүү эркек деген факультет барбы? Жок. Супер ата деген факультеттер жок да, туурабы? Биз ошолорду факультет катары кылып, адамга эң керектүү, маанилүү азыр сүйлөп туруп эле ошол нерсени колдоном деген нерселерди үйрөтөт. Ошол автордук илим астында үйрөтөт.